Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү чыгарылышта истигфар, кечирим суроо дуалары жана анын пайдалары жөнүндө айтабыз. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз мындай деген: Аллахка мактоо болсун, мен бир күндө 100 жолудан да көп кечирим тилейм, тооба кылам жана истигфар айтам деген. Бул хадистен ала турган пайдабыз: пайгамбарыбыздын күнөөсү кечирилген болсо дагы, бейиштик экени анык болсо дагы, күн сайын 100дөн көп кечирим сурайм деп айтып атат. А биз болсо күнөөкөр болсок дагы 100 жолубу же 100 жолудан кемби же айтпай калабызбы, аны Аллах билет. Ошон үчүн биз дагы күнүнө 100дөн кем эмес истигфар айтып турубуз эң жакшы амалдардан болуп эсептелет. Кимдир бирөө ар дайым улантып истигфар айтса, Аллах Таала ал пендеси үчүн ар кандай кыйынчылыктан чыгып кете турган жол ачат. Ар бир кайгы капасына сүйүнүч тартуулайт дейт. Жана дагы ал пендеси өзү күтпөгөн жактан ырыскыландырат экен Аллах Таала. Истигфар айтат десе эле, астагфирулла деп эле автоматтык түрдө эле бат-баттан эле маанисин түшүнбөй эле айткан бул өтө туура эмес. Истигфардын маанисин түшүнүп, Аллахтан кечирим сурап атканда ар бир күнөөңүздү көз алдыңызга келтирип, анан ошол күнөө экенин мойнуңузга алып, кайра ошол күнөөгө кайтпоого Аллах Таалага убада берип, чын жүрөктөн Аллахтан кечирим сурасаңыз, Аллах Таала ырайымдуу, кечиримдүү сизди сөзсүз кечирет, иншаллах. Дагы бир хадисте Азирети Умар разияллаху анху айтат: Биз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын бир чогулушта 100 жолу төмөнкү истигфарды окуганына күбө болдук дейт. Ал кайсы истигфар десеңиз: Аллахумма гфирли ва туп алейя иннека антат тауабур рахим. Бунун кыргызча мааниси: О Роббим, мени кечиргин жана тообамды кабыл кыл. Сен тообону кабыл кылуучу ырайымдуусуң дейт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир дайыма айтып жүрчү истигфар дуасы: Субханаллахи ва бихамдихи астагфируллах ва атуби илейх. Бул дуа аябай тилге жеңил, бирок мааниси сондуа. Мааниси бунун котормосу төмөндөгүдөй: Аллахка мактоо айтуу менен аны баардык кемчиликтерден арулап эстеймин дейт. Аллахка истигфар айтамын жана ага тооба кыламын.